Күмүшай Шабданованын балдары мектептен келип, аларга чай берип жаткан учуру. Балдарынын эң улуусу 8-класста окуса, кичүүсү бала бакчага барат. 8 баланын энеси балдары менен болуп жатып, күнү кандай өткөнүн дагы билбей калаарын айтат. Ошондой буларды биздин бир күндүк күнүбүз аябай кызыктуу өтөт. Ошондой эле буларды эртең менен сабакка ташыйм. Эртең менен 7-де туруп сабакка ташып, баарын жайгаштырып келип, садикке алып барам. Анан жумушума кетем. Жумушка барып, кайранан обедте чуркап келе калып туруп, тамак бергенге аракет кылам, себеби мектептен келип калышат. Ошондон анан садиктегилерим 5-6-да чогултуп, кайранан баардык ишканаларымды жабып, келем анан жумуштан үйгө. Чарчаганды да сезбейм. Жаратман эненин айтымында бир тууган болсо да 8 баланын кыялы ар башка. Алардын ар биринин кулк мүнөзүнө жараша мамиле кылып, тилин табууда чеберчилик. Жаш эне келечекте балдарынын тилек ой максаттарынын жетүүсүнө ишеним берип, жанын барынча колдоо көрсөтүүгө даяр. Мен ушунча баламды дагы татыктуу тарбиялай алдым деп кээде сүйүнүп калам өзүмчө. Себеби мен буйруса жакында бул кызым эми эле 7 жашка эми чыгат, буйруса эгизимин бир шериги бул экөөнүн. Анан бул кызым жакшы бир эл аралык фестивалдан 1-местени алып, Оштон. Анан Бишкектен айтылып өткөндөй эле мына августта өттү, чоң фестиваль болду. Международный болду, эл аралык фестиваль болду. Ошо жерде гран-прини алдык биз. Гран-прини алып, кызым өзгөчө модель деген статуска ээ болдук дагы. Анан ошол Бишкектен бизге Америкага жолдомо берди. Баатыр эне орденин алган 39 жаштагы эненин 3 баласы катарынан эгиздер. Балдарынын ар биринин ийгилигине өзгөчө кубанаарын айтып, Баатыр эне наамын алгандан бери бала тарбиялоодо дагы да жоопкерчилик пайда болгонун кошумчалады. Түшүндүм, ага чейин мен өзүмү жаш ойлойт турбаймынбы? Жашым өтүп баратса дагы ушунча баланын энеси болуп турсам дагы бир өзүмө бир эрке чоңойгонум үчүнбү, жаш кыздай эле ойлойт экенмин. Анан мага медаль тагынгандан кийин анан бир башка сезим болду. Мага дагы анан чоң жоопкерчилик дагы артылды мындан сырткарычы. Өзүмдө пландарым бар болчу, жакшы, анан дагы пландарым кошулду дегендей. Себеби балдарыма жакшы татыктуу тарбия беришим керек. Баары жоктон, моральный жактан, финансы жактан, тиги окуулары жактан, баары жогунан жакшы тарбия бергенге ошондо аракет кылып, ошондо бир сезимди сездим да. Ошондой бир сезим болду, менде эмоция болду. Эшикке чыгып алып, күйөөмүн көзүнчө же ыйлай албайм, же батынып күлө албайм, баягы медальды кармаганча эле бир башка эмоция болду да. Президенттин жарлыгына ылайык Ош шаарынын мэриясында көп балалуу 34 энеге Баатыр эне орденин жана эне даңкы медалдарын тапшырылды. Алардын 20-сы Баатыр эне жана 14-ü эне даңкы медалы менен сыйланышты. Ал эми Ош шаардык мэриясы ар бир энеге акчалай сыйлыктарды берген. Эне даңкы медали менен сыйлоо үчүн көп балалуу эненин 6 баласы болуш керек, жана эң кичине баласы 1 жашта болуш керек. И ошол балдардын бардыгы сот жоопкерчилигине тартылган эмес болуш керек. Эгер тартылган болсо дагы, ал кылмыш жаза кодексинин 73-беренесине ылайык ал соттуулугу жоюлган болсо, аны көрсөтүүгө болот. Ал эми Баатыр эне болсо, бул 7 же андан көп баласы болсо сыйланууга болот. Бул жерде эң кичинекей баласы бул жерде дагы ошол 1 жашка толуш керек и соттуулугу жок болуш керек. Ош шаарында Баатыр эне ордени менен сыйланган энелердин саны 567. Алардын пенсия курагындагысы 483, эң жашы болсо 34 жашта. Ал эми эне даңкы медалы менен сыйланган энелердин саны 185. Белгилей кетсек, Баатыр эне наамы 7 жана андан көп бала төрөгөн балдарга бардык жактан татыктуу тарбия берген энелерге ыйгарылат. Айымкан Исрал кызы, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош.